Assalamu alaikum жалпы интернет сүйүүчүлөрү. Бүгүн сиздерге аябай сонун жаңылык. Сопу Коргон жана ошондой эле Ош областына караштуу Алай районунун Келдибек Белекбаев айыл өкмөтүндөгү Сопу Коргон айылынын жанында жана ошондой эле Ош Эркештам унаа жолу. Ушул улуу жибек жолдун боюндагы Кайыңды эс алуу жайласына 121 километр чакырым аралыктагы Кайыңды жайлоосундагы эс алуу жайга сиздерди эс алып кетүүгө чакырабыз. Толук адреси ушул Сопу Коргон айылынын баш жагындагы 121 километрдин аралыгындагы ушул Кайыңды жайлоосуна кирип, ушул жака кирсеңиздер эс алуу жайлар курулган. Ошол жака барып, өзүңүздөр барып жакшы бир эс алып келсеңиздер болот. Туугандар, эгерде келем десеңиздер, сиздер адашып калбаш үчүн дагы бир кайталап көрсөтүп коеюн. Ушул жибек жолдун боюнда ушул жол менен келесиздер дагы 121 чакырым аралыктын ортосундагы жер. Мына ушул атайын сууну бөлүп турган көпүрөдөн өтөсүздөр. Köprüden ötüp эле келатып, жолдун оң тарабына эмес, мына өзүңүздөр көргөндөй стрелка коюлган Кайыңды деп. Ошол стрелка көрсөтүлгөндөй ушул тарапка бет аласыздар. Ушул жол менен бара берсеңиздер, ошол туп-туура эс алуучу жайга барасыздар. Достор, мына биз бая Ош Эркештам унаа жолдун боюндагы 121 километрдин аралыгындагы Кайыңды жайлоосун эс алуучу жай бар деп көрсөттүк элек. Мына биз азыр ошол жерге келдик. Бул эс алуу жайга канча адамдар кабыл алат, акчалары, шарттары кандай, ошол туурасында бир аз суромжулоо жүргүзүп, азыр ушул жерде башчысы болгон Кадиев агабыздан бир аз суромжулоо жүргүзүп, жана баалары боюнча жана ошондой эле келген адамдарды тейлөө билип алыш үчүн ушул Кадиев агайдан бир аз сөз сурайлы. Агай, мына туризмди колдоо долбоору аябай ишке ашты, алчу жайлар аябай сонун көбөйүп атат, сиздердики дагы ол жолу болсун. Ушул эс алуучу жайларга кандай шарттар менен кабыл алып атасыздар жана шарттарыңыз кандай? Урматтуу туризмди сүйүүчүлөр, мына быйылкы 2023-жылдын 15-июнунан баштап ушу Кайыңды жайлоосуна келип, биз ошол жерде эс алуу борборун ачтык. Эс алуу борбору ушу деңиз деңгээлинен 2500 метр бийиктикте турат. Жакшы жер. Мына азыр болсо бул жерде жайланышканыбыздан бери ушул жерде эс алуу борборун уюштуруп, баардык шарттарды түздүк. Экологиялык жактан, санитардык жактан баардык жактарын эске алуу менен бирдикте ошол талапка жооп бере турган азыркы бүгүнкү туризмдин шартына ылайык келгенге аракет жасадык. Мына бул жерде болсо сиздер көрүп тургандай, мына ушул жерде ошол үйлөрдүн ичине дагы айтып кете турган нерсе, бул жерде электр энергиясы менен биз камсыз кылганбыз. Ал болсо күндүн нуру менен алынат, түнү болсо жарык болуп күйүп турат. Мусурларды ар бир үйлөрдүн жандарына мусорный ящиктер коюлган. Мусорный ящиктерде ошондой эле туалет болсо талапка ылайык үйдөн 70-80 метр алысыраак, суудан алыс жерде жайланыштырылган. Баардыгы талапка жооп берет деп аракет жасадык. Бул жерде болсо ошондой эле экологияны сактоо боюнча чыгыш жагынан батыш жагында болсо атайын лескоздун жери бар. Сол жагында ушул жерлерди дагы адамдардан немелерден коргоп, мындай мусор тиги буларды эметпес үчүн экологиялык жактан жакшы сактоого өзүбүз келишим түзгөнбүз. Келишимдин негизинде иштейбиз. Суубуз болсо таза, сууда болсо балык сүйүүчүлөр болсо балык бар, ойногонго шарт дагы түзүлүп атат. Толугун чыңдаса болот экен. Биз ойлойбуз ушу Кайыңды жылгасына келип, жайлоосуна келип эс алып кетет деп сиздерди ушу ар дайым биз күтүп турабыз. Сиздерге ар дайым эшигибиз ачык. Кыргыз үйлөрдү тиктик, жата турган үйлөр, жатаканалар
3 üy var. 3 üyde 20'den 40 adam, dagı 11 adam jata turgan üy var. Aldı poldongon, polu menen nakta kırgızı hiç kanday temir üy koldongon emes, kırgız üyler koldongan. O aga koşumça bolsa Stalovoyga atayın çatır tigilgen bir, andan keyin atayın iskalat kılgan kırgız üy tigilgen, anan şeherdegi jatkan Karaoğlu jana Pavurlarga atayın dagı bir üy tigilgen. Oşol üyler menen oşo sizlerde biz kabul alabız. Аваз айткандай, мына бардык шарттары өз өзү менен уктуңуздар. Ушул шаардын апталык ысыгына чыдабай эс алып бир жерди пландап жаткан болсоңуздар, мына бүгүн биз сиздерди ушу Кайыңды эс алуу жайына келишиңиздерди сунуштайбыз. Бул жерде бир эле эс алып кетип эле калбастан, керемет жаратылыштын кооздугуна суктанып, бир аз эс алып кетсеңиз дагы болот. Ошон үчүн азыр биз бир нече сааттардан кийин сиздерге боз үйлөрдүн ичиндеги жалпы шарттарын жана тамак аш жасоочу ашканаларды бардык жерлерди сиздерге кылдаттык менен көрсөтөбүз. Анда эмесе кеттик. Достор, азыр биз сиздерге ушул Кайыңды эс алуу жайындагы шарттарды көрүү үчүн атайын кирип бара жатабыз. Азыр сиздерге тегилген жалпы боз үйлөрдүн ички көрүнүшүн жана ошондой эле электр жарыктары жана ошондой эле ажатканалар бардык шарттарын сиздерге толук алып беребиз. Анда эмесе биз алгачкы боз үйлөрдөн баштай берели. Кандай кооздуктарды жасашкан. Мынакей туугандар, шарттар аябай жакшы. Кыргыз боз үйлөрдүн кыргыз парламенттин түшүргөн ичиндеги жер төшөктөр жана ошондой эле жөлөнүп жатуучу жаздыктар бардыгы аябай сонун жасалган. Атайын урналар коюлган ар бир таштанды ташташ үчүн. Мынал кетип аткан электр зымын көрдүңүздөрбү? Бул жерде электр жарыгы аябай сонун каралыптыр. Ал эмесе экинчи боз үйгө кирели. Мынакей туугандар, боз үйгө келип ушул жерге эс алып кетиңиздер. Бардык шарттар аябай сонун өздөштүрүптүр. Дагы келебиз десеңиздер, ушул жерге келип эс алып кетиңиздер. Ал эмесе үчүнчү боз үйдүн ичин көрсөтөйүн. Üçüncü boz uy. Kırgızdın люстралары боз үйдүн көркүн чыгарып, аябай сонун жасаптыр. Атайын устолчолор дагы бар экен. Айрым эс алуучулар устолго көнүп алгандар дагы бар. Ошолорду эске алып, кээ бир боз үйлөрдүн ичинде атайын устолчолор коюлуптур. Айрым учурларда тейлөөнүн кызматында жаш кичиге карабай, мына кичинекей карындашыбыз дагы канча-мынча келген конокторду кабыл ала берет экен.
Ай, молодец. Бұл ашқан екен туғандар. Бар аябай сонын. Сіздерге ушул жерден кызмат кылышат. Буйрутма берген тамактын баарын жасашат. Сіздер эмне буйрутма берсеңиздер, анын баарын так аткарууга аракет жасашат. Андан кийин бул азыр ашкана болсо, кийинки боз үй бул жатакана боз үй экен. Азыр ошол жака барайлы. Анда эмесе жатакана бөлүмүнө келели. Охо, аябай сонун экен туугандар, мына көрдүңүздөрбү? Матрастардын калыңдыгын кара. Бул жерде эс алып келгенден кийин бейиштегидей эле түшкөрө турган жатаканалардан бири экен. Ушул жерге келип эс алып кетиңиздер. Мына төшөнчөлөрдөн бери аябай сонун келтирилиптир. Кыргыз эл айтып коет го, боз үйгө жазсаң салкын, аябай сонун уктайсың дейт. Ушул жерге келип эс алам десеңиздер, ушул жерде куйрукту кош тартып уктап эс алып кетсеңиздер болот. Анда эмесе кийинки бөлүк ажаткана жагында көрсөтүп коелу. Туугандар, бул жерде кол жуучу шарттары дагы унутта калган эмес. Көрдүңүздөр, атайын кол сабындары коюлган, милалары коюлган, жанында урна, ар бир боз үйдүн алдында мусорга атайын челектер коюлган, урналар коюлуп, аябай сонун. Азыр бул жол ошол даараткана жака бара турган жол экен. Ажатканага дагы электр жарыгы тартылган. Кудай кааласа бул башталышы, дагы алдыда көптөгөн пландар бар. Ошолор ишке аша турган болсо, аябай сонун болот. Флор бар экен. Тарат кагаздары. Дагы Кудай кааласа бул дагы башталышы. Алдыдагы пландар толук ишке ашса дагы бул жер аябай сонун болуп жатып калат. Не дейсиз туугандар, келип эс алып кетиңиздер. Көңүл ачыңыздар. Туугандар, азыр биз ушул эс алуучу жайдын өйдө тарабындагы жогору жагында жайгашкан ушул кооздук жаратылышка дагы бир аз көз чаптырып келели деп жөнөдүк. Болса, мына Табылгы колот дейбиz. Бул Табылгы колотто СССРдин маал убагында ушул жерге окуучуларды алып келип, 7-10 класс, 11 класстардын окуучуларын алып келип, атайын карагайлар дегишкен. Көрүнүп тургандагы ушу карагайлар азыр 4-5 метрге жетип калды. Жана окуучулардын күчү менен алып келишкен. Экологиялык жактан ушунда лескоздор, буягы жалаң лескозго карайт. Көрүнүш турат, мына көрүнүшү ушу буяк ушундай. Отуруп турсаң болот. Мына кайын. Эс алуу борборунан 1 километрге жакындап калдык. Ушул келечекте оюбуз бар. Туристтерди дагы да болсо ушу жеңил машиналарды өйдөлөткөнгө аракет кылып, мына көрүнүп турган жерден ушу суунун чекеси менен мынандай жолду алып келип, ушу жолду кеңитип, кайрана өз жака өткөртүп, мынадан айлантып, ушул токойдун башына жеткирүүгө аракет жасап атабыз. Келечекте пландарыбыз дагы алдыда. Токойго кирдик. Жалаң кайың, мына бул кайың, кызыл кайың. Мына ушул жерде эс алса дагы болот. Мына эс алып отуруп күндүн аптабында аябаганда эс алганга ыңгайлуу. Эс алуу жайынан 1,5 километр келип, мына ол жердеги жылгалар менен тааныштырып кетсем, мына менин алдымда турган жылга муну болсо ак шагыл деп коебуз. Ушул жер эки жака бөлүнүп кетет. Бири батыш жака, бири түндүк чыгыш жака бөлүнүп кетет. Мына ол жактан токтоло турган болсом, сол жакта мына биринчи баштасам, мына ол жоонун аты Илачин деген жоо.
Denizden gelinen oşo 3000'den aşık büyüklükte turat. Oşonun tüyüne gelip kaldık. Mına bul yerde olsa canavarların har kандай Kırgızstanda kандай canavarlar olsa oşo canavarlardan baardığı too tekeden, too eskilerden başlap Sülösün, Yolgors, Japayı, Kamandar, jana başka canavarlar, Kakilik, ular bardığı azırdağı uşul yerde bar. Mına uşul batış jagында görünüp turgan zoonun oşol azırdağı çıkıp barsak da 1 kilometr çıkıp bargan bolsok, oşo ana zoonun betinde kararıp turgan belgiler şarkıratmalar. Oşol yerdeki möngüden çıkan, bulaktan çıkan şarkıratmalar oşo yerden 50-60 metreden daha büyüklük zoolardan şarkırap sular alıp durat. Al hem oşol yerde oң jagına yetken dagı Katçıgay var. Katçıgayda olsa atayın adamlar basıp çıkış için arçalardan 10 metrlik, 8 metrlik arçalar durap, oşolardan putaktары arkылуу çıkıp kete turgan, men oşo kolotko çıkıp kete turgan dagı şartlar tüzülgөн. Oşol жерге чейин баргандан кийин жүрүшкө мындайча кыйын боло баштайт. Бирок ушунун башын кичи өпкө дейбиз. Кичи өпкөнүн башы наркы мурдаш менен туташылат. Ал эми ошол катарлаш келгенде мына бул жак болсо Акшагыл дейбиз. Акшагылдын көрүнүп турган жоонун башы чоң өпкө дейбиз. Чоң өпкө ошол наркы мурдаш күңөлөктүн башы бардыгы бириктирип ушу чокуну түзөт. Ушу чокунун нар жагында мисалы мурдаштын Üşçat деген туристтик эс алуу борбору дагы ушул тоонун нар жагында. Ал эми мына сол жак батыш жагына карап турган болсок, бул жагы болсо Чоңулайды көздөп кетет. Ошо Чоңулай менен Сары Монголдун тушуна чейинки чокулардын баардыгы бириккен болуп эсептелет. Ошо мына жайлоолор мынабыдан чыккандан кийин бул жакта дагы жанагыдай жоого жол салгандар бар. Эгерде шарт болуп ошондой чыгам деп каалоочулар болсо, biz ошолорду мына менен ат менен жеткиргенге дагы, ат менен көчөтүп келгенге дагы шартыбыз бар. Бул жака болсо ат менен барса 1 километр барат дагы, анан кийин жөө чыганга түш келет. Эгерде ушуну каалоочулар, келип салам, ушул жерди көрөм деп көрүүчүлөр болсо, алар келип эс алса болот. Эми мына чыгыш жагынан алганда, мынауында чокчойгон ташыбыз турат, аты болсо чок таш. Ушул жерде жашаган ата бабаларыбыз чыгып, чаттан, ылдый жактан кандай адамдар келет экен, бала чакам келет экен деген нерселерди неметип ошол жерде малын карап, ошо келаткан адамдарды ошол ана бийик таштан көрүп турчу экен. Ошол жерден бардык жак көрүнөт экен. Эгер мүмкүнчүлүк болсо азыр чыгабыз. Мына азыр мен ушу каалоо тилегим ушу ким эс алам десе келип кетсеңиздер, ушуларга эс алып кетесиздер. Мына оң жактан дагы таптаза суу түшүп атат, сол жактан дагы таптаза суу түшүп атат. Мына бул жерге эл эс алып кеткендердин баардыгы ой пикирлерин айтып, бизге сунуштарды айтып атат. Биз эми жаңыдан ачылдык. Мүмкүн болушунча аракет кылабыз. Şu келген туристтерди, келген адамдардын баардыгын жакшына кабыл алып, жакшы анын кокустуктарын, жол кокустуктарын баардыгын эске алып, баардыгын ошо баардык шарттарды түзүп берүүгө аракет кылабыз. Ayva. Assalamu alaikum tuğanдар. Mına özüңдөр көргөндөй Кайыңды жайласунун башына келип, бардык нерсени абабыздан толук маалымат алдык. Шаркыратманы дагы жакындан көрдүк. Бул жактагы тоолорду дагы көрдүк. Көрдүңүздөрбү? Кыргызстандын керемет кооздуктарын көрдүңүздөрбү? Бул жактагы зоолорду айт. Асман тиреген зоолор, карагайдын түрлөрү, өсүмдүктөрдүн түрлөрү дегел айта берсең көп. Көрдүңүздөрбү? Ушундай керемет жерди өзүбүз барктап, өзүбүз таңдап калбасак, кийин кеч болуп калат. Келечек муундарга ушундай ата бабаларыбыз керемет кооз жерлерде белекке калтырып кеткен. Урматтуу жалпы көрүүчүлөр, бардыгын көрдүңүздөр. Эмдиги жубага ana kımıldırıkta besken hayvanda jakşı ışkınдар, балдар эс алып келгендер, окуучулар көп келет жазга маал. Ушуларга келип эс алышатын экен. Жанагы айткан жол ушуну менен өтүп кетет мына. Ушул жерде боштук бар, жеңил машина өтсө болот, анда арылап барсын.
Mına daha köydölep geldik. Jana Tokoydu aralap ötüp çıktık. Uşu jеңil maşina kele turgan jolubuz ушундайын айланып келип туруp, mına ol жерден ötüp, mına өйүз менен ana жол көрүнүп тур, ошону менен жеңил машина өтө көздөп кетсе болот. Ал эми буягында болсо мынакей азыр жакындап калдык жолдун түбүнө. Mına азыр мына жолдун уландысы мына жака өттүк. Ушул жерге кыштын күнү келип, инвесторлор келип, ушул жерден көрүп туруп, ушул жер ыңгайлуу экен деп, ушул жерди көрсөтүп кетишти эле. Мына азыр бул алды жакта көрүп турасыздар. Мына ол жерде. Ушудан катар тиги ушул жерге ыңгайлуу экен деп кетишти эле. Бирок биз шартка жараша, шартка байланыштуу жолдун татаалдыгынан азмаз жол салууга үлгүрбөй калдык. Кудай кааласа келечекте ушул жака аракет жасап, жолду бүткөрүп, ушул жерге келип тиккенге үйлөрдү жайгаштырганга аракет кылабыз. Мына жакын арада ушул жылганын ичине келди. Арабиядан, Сауд Арабиядан келди. Өзбекстандын Ташкенттен келди. Ташкенттен келгендер, Кыргызстандан келгендер, бардыгы бириги ушу туризмде колдоочулардын бардыгы келип эс алышып кетти. Олардын дагы сунуш ой пикирлери болду. Андан кийин эле кече 2 күн мурун Россиядан, Санкт-Петербургдан, Саратовдон жана башка биздин мурунку Эсир маалындагы өлкөлөрдүн шаарларынан келген туристтер келип кетти. 15тен ашык кишилер келип, ушул колоттордун баардыгын мулар эс алуу жерлерин көрүшүп, ай, бул жер кичине болгону менен Швейцария экен, Швейцарияда экен деген сөздөрдү уктук. Ошолор келип мына талдардын арасына отурушуп, жогору барып шаркыратмага чейин барып, баардыгын сүрөткө тартып, өздөрүнүн кутуна толуп, акырында өздөрүнүн ойлорун, сунуштарын айтып кетишти. Ушуларды өркүндөтсө болот экен. Дагы да бул сиздер эмес, башка туризмди өнүктүрөм деген тууган уруңар ким болсо да келип ушул жайлоого келип өнүктүрсө болот экен деген ой пикирлерин айтып келишти. Биздин азыр ичибиз кең, Кудай кааласа, ким болсо келип туризмди ушул колотко ачабыз, бизге шерик болобуз дегендер келе берсе, мынакей Алланын жери турат. Жер кеңири. Бул ата бабадан калган жер дебестен, мына элдин жери. Келип туруп ушуларга келип туруп мындай түздүктөргө кыргыздын үйлөрүн тигип, темир үй эмес. Ошол үйлөрдө жашап, ошол үйлөрдө малын саап, биелерин сааса болбойбу мынакей. Келечекте бирок болсо керек деп ойлойм. Көп жылдан бери Союздун убагында бул жер бизге эгелебей калган, мамлекеттин жери болгон. Качан гана Союз таркагандан кийин, демократияны колго алгандан кийин бизге колубузга тийип ушул жерди ушундай өстүргөнгө, туризмди өнүктүрүүгө, мына президентибиз айткан, президентибиздин сөзү, президентибиз чыгарган мыйзамдарынын негизинде биз ушу аракет жасап атабыз. Элге дагы сунуштайт элек, сиздер дагы колдоп келип ушул жерге туристтик үйлөрдү, кыргыз үйлөрдү айрыкча жайгаштырганга биз ар дайым тилектешпиз сиздер менен. Дагы кошумчалап айтканга туура келип калды. Кече жакында дагы Ош мамлекеттик университетинин, Ош Өзбек университетинин, Оштунун мугалимдери эс алып келип кетишти. Анын ичинде улуу биздин агайыбыз Матикеев баш болгон доктор географический наук ошо кошулуп келип, өздөрүнүн студенттери, өздөрүнүн мугалимдери менен келип ушул жерге эс алып кетишти. Бардык жерлерди көрүшүп, аябаганда жакшы ойдо кетишти. Келечекте экологиялык жактан дагы коргоого алыш керек экен деген сунуштарын айтты. Gözüm toybayt, efendim böyle göz toybayt. Göz toybayt. Azır kişine bulantıp koysam ola mı? Ana tüyüne geldik de ha? Şunda o ana ya.